Талас районунун Жонарык айылынын тургуну Айжан Маратбек кызы жолдошу менен чарбагына чаккан тоок багуучу жай куруп, башында жумуртка багытындагы 200 тоокту сатып алып, бага башташкан. Азыркы тапта күнүнө 150 даана жумуртка чогултуп алып, өзүнүн эле айылындагыларга 8-10 сомдон сатып жиберет. Айтымында бул тоокторду багуу өтө деле кыйын эмес. Ал эми кирешеси жакшы болууда. Үйдө ишсиз олтурган Айжан айымга чакан ишти баштоо үчүн мамлекет берип жаткан социалдык келишим долбоору жардамга келген. Мурда 3 баласына айына 3600 сом жөлөк пул алып келген болсо, бул каражатты азыр 1-2 күндө эле таап, оокат ашым кенен болуп калды деп сүйүнүп турган маалы. Тооктон ойлосок жакшы түшөт экен. Мисалы айына бир 15, жакшы карасаң 16-20 миңге чейин жетет экен да. Биз жаңы үйрөнүп атабыз да, азыр жаңы багып. Буну дагы мындай бир аз эле үйрөнүп эле сразу кыла койдук да. Айылга группаларга эле жазсак сразу эле өтүп кетет. Мисалы бир күндө 4 лоток, 5 лоток чыгат. 4 үй, 5 үй алса эле кетет да. Жумуш аябай жеңил экен да, мисалы үйдө отургандаргачы. Мен үйдө отуруп келип жумурткасын терип эле, мисалы жарым саат 15 мүнөт, 10 мүнөт эле терип коем. Анан кийин эки жакка алып келип суу куюп коем, болду. Эң сонун болду да бизге. Күндө акчабыз бар жаныбызда. Продуктубуз кенен, 100 миң алган эми бунун кирешеси уже 6 ай болуп калды да алганыбызга. Каарманыбыз үй бүлөсү менен баштаган ишинин жемиши жакшы болгондон улам эми аны кеңейтүүнү пландап жатат. Ушул эле айылдын дагы бир жашоочусу Чолпон Токтосунова болсо, социалдык контракт менен алган 100 миң сомуна айылда чакан дүкөн ачып, анда ун азыктарынан таттуулардын түрүн жана айылга жаңылык катары тез татым азыктарын даярдап жатат. Ал көптөн бери эле өз алдынча иш баштоону кыялданып жүргөн. Анын бул кыялын социалдык келишим долбоору ишке ашырууга жардамга келди. Эми минтип күнүнө таттуу нан азыктарынын түрлөрүн бышырып сатууда. Айтымында кирешеси жаман болгон жок. Өзүм негизи чакан бизнес ачкым келчү да. Бирөөнүн кол алында иштегим келчү эмес. Кол алында иштесең болчу эмес да, акча деле. Анан өзүм ушинтип оюмда бар эле, ушинтип соцконтракт алып, ошол жерде ачып, Кудайга шүгүр, болуп атат акырындык менен. Анда 100 миң алып, могу аппараттарды алганбыз. Могу буларды аппараттарды алганбыз. Анан ошо балдар үчүн атайын китайский нерсе жебесин деп ошолорду балдар үчүн алып чыкканбыз. Жалаң ошо балдар үчүн, балдарга арналган. Мурда 3600 сом бир айга алсак, балдарга жетчү эмес. Азыр бир күндө 3600 сомдон да ашыгыраак акча болуп калат да, соода кылгандачы. Биздин негизги максатыбыз эми бул жерди чоңойтолу дегенбиз. Азыр биз бир жер менен эме түзүп атабыз. Ичинде олтуруп чай иче турганы, аны мунусу менен гриль аппаратын киргизели дегенбиз. Элден ошо гриль сатсаңар деген да неме түшүп атат да. Аябай жакшы. Мисалы жеке иш баштайм деген адам үчүн 100 миң сом деле кадыресе тыгынчык экен да. 100 миң сом үчүн алып, мисалы кичинекей бизнес баштап алсаң, өнүктүрүп кетишке болот экен. Бул сыяктуу чакан ишин колго алып, күнүнө киреше таап, аз болсо да иш орундарын камсыздап жаткан айымдардын катары жыл сайын көбөйүүдө. Анткени 2022 жылдан бери социалдык келишим долбоору өзүнүн жакшы натыйжасын берүүдө. Талас райондор аралык эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Кадыр Жанчукуловдун маалыматында 2024 жылда 482 жөлөк пул алган айымга 100 миң сомдон берилди. Алар чакан ишкерликтин ар кыл багытында иш алып барууда. Негизи иш менен камсыз болгондор Кудайга шүгүр 1000ге жакындап калды. Анткени өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул социалдык контракттын негизинде тигүүчүлүк менен жана жеке ишкерлик менен алектенип кошумча жумуш орнундагы түзгөн жарандарыбыз бар да. Анан алардын арасында аз камсыз болуп жүрүп, ошол иш менен камсыз болуп, Кудайга шүгүр жакшы киреше таап, ишин алып бараткан жарандарыбыз бар. Жылыш бар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, республика боюнча бул жакшы бир долбоор болду десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде, баягы биз берген үй бүлө көмөктөн бир аз акчасын карап отурбастан, кошумча киреше таап, кирешесин үй бүлөсүнүн кирешесин көбөйткөн үй бүлөлөрүбүз жакшы. Социалдык келишим менен 100 миң сом алып, иш баштайм деген айымдар азыр дагы көп. Демек, бул долбоор өзүнүн жемишин берип жаткандыгынан кабар берет. Рахат Бекшелиева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талас району.